Азыркы убакта эң баатыр элибиз Баткенде жашайт. Биздин чегараларды кайтарып атат. Ошол жакта бул абдан орчундуу маселе. Эки орчундуу маселе бул суу анан чегара. Эң биринчиден чегара маселесин калдына келтиришибиз керек. Аны кантип келтиребиз? Бизде преемственность деген жок болуп атпайбы? Улам бир президент алмашканда ошо чегара маселеси менен иштеген балдарды алмашып кетип атат. Бул мындай болбош керек. Кайсы президент кетпесин, кайсы президент келбесин, чегара маселеси менен иштеп аткан жигиттерибиз бир ордунда туруп, аягына чыгарыш керек. Аягына чыгарган киши элдин баатыры болот. Кылдаттык менен урушпай, талашпай, бирок өзүбүздүн жемибизди жедирбей, өзүбүздүн жерибизди бери бербей, аягына чыгарышыбыз керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе Баткен Лейлек региондорунда Козбагылан, Сох деген дарыялар бар. Ошонун мүмкүнчүлүгүн биз туура колдонбой атабыз. Салыштырмалуу кылсаңыздар, чегара Өзбек, Тажикстан жакта бүт жашыл. Биз жак жалаң адыр болот. Суусу жок жерлер. Ошол дарыялардын негизинде жана бассейни суточного декадного регулирования деп коет, ошолорду жасашыбыз керек. Жаңы ГЭС керек. Ошол адырларды биз кайрадан иштетип чыгышыбыз керек. Суу алып келип ошол жерде. Эң орчундуу маселе. Баткен жалаң эле өрүк болуп калыш керек болуп. Эң негизги 80% өрүк ашат. Жаңы жерлерди өздөштүрүп, Баткен өрүгүн эмес керек. Өздөштүрүүбүз керек да. Бренд болуш керек да. Баткен дегенде антип эле бренд болуп калган. Бирок ошону өздөштүрүп, туура нукка салып, жаңы технология ыкмалары менен колдонуп туруп чет мамлекетке чыгышыбыз керек. Мындан сырткары Баткен өрөөнүндө ушул өрүктүн негизинде кенедей балдарыбызга детский питание деген дейт. Ошолорду жасашыбыз керек. Эмне үчүн бул маанилүү? Азыркы убакта биз бүт детский питанияны чет мамлекеттен сатып алабыз. Ал кандай сапат экен, кандай таасир берип атканда түшүнүгүбүздө жок. Ошондуктан өзүбүздөн чыгыш керек. Мындан сырткары Лейлек району илгертеден бери килем токучу. Мындан сырткары дагы өрүк бактарды көбөйтүп, аны кандай багыш, кандай жол менен ошону көбөйтүш деген илим алып келишибиз керек. Ошол эң азыр Баткен эли ошого эң муктаж болуп аткан ушул ыкмалар, ушул илимдер. Суу, адырларды кайра иштетүү, өрүктүн бактарактын көбөйтүүсүнүн жолдору, анан туура жол менен сатып, жанагы чет мамлекетке чыгуу. Ошолордун шарт түзүп беришибиз керек да. Бул дагы эң биздин байлыгыбыз. Бирок азыркы убакытта шарт түзүп, жаңы технологияны кошуп койсок, Лейлек эли дагы ошо килем сатып дагы эми килемдин центры болуп калмак да. Кыргызстандагы килем чыгарган центр болуп калмак.